Менин сөөгүм эмне болот? Люди туда не могут попасть, она предлагает... Кыргызстанда алгачкы жолу триллер жанрында Мурас аталышындагы тасма жарыкка чыкты. Борбор калабыздагы кинотеатрлардын биринде тасманын жабык эшик артындагы көрсөтүүсү болуп өттү. Тасманы көрүүгө тартуучу топ, алардын жакын саналаштары жана шоу-бизнес өкүлдөрү келишкен. Мурас тасмасы эки мезгилди чагылдырган. Биринчиси каардуу согуш мезгилине жетелесе, экинчиси азыркы турмушту чагылдырып, андагы жаш үй бүлөнүн кыйынчылыгын, үйү жок батирден батирге көчүп жүрүп, укмуштуудай окуяга туш болгонун көрсөтүшкөн. Ал эми тасманын режиссеру Азамат Шаршенов тартуу иштери бир топ кыйын болгонун айтат. Бул жашоодо эмне кылып кетесиң? Жакшы нерсе, мисалы үчүн бак тегип, үй салып, балалуу болсоң, бул мурас болуп калат да, бул жашоодочу. Урпактар калат, ошол бак өсөт, ошол балдарга ушундай бир мурас болуп, ал анын көлөкөсүнөн сенин урпактарың отуруп чай ичишет, мөмө жемишинен рахат алышат дегендей жакшы мурастар болот да. Ошондой эле терскери мурастар бар да. Мисалы үчүн согуш болсо, ошол согушта бир адамдын тагдыры талкаланса, ал адам өзүнүн эле тагдыры талкаланып, өзүн эле ошо жашоодон өтүп кетпестен, ошол адам үчүн дагы башка тагдырлар талкаланып калат да. Ошондуктан ошо тасма аркылуу айтып кетмекчимин, ошо жашоодо ар бирибиз ошо жакшы мурас калтырып кетсек, ошого аракет кылсак депчи. Тасма Асанбай Кулманбетовдун «Киши жегич кемпир» аттуу повесинин негизинде тартылган. Адамдардын сырдуу жоголушу, жоголгондордун сөөктөрү ар жерде көмүлгөнү, жапжаш көрүнгөн кемпир жана анын каардуу ити. Тасманын баш каармандары Азамат Шаршенов, өзбек актрисасы Шахзода Матчанова жана Тынара Абдразаева болушкан. Ошондой эле башка да бир топ актер-актрисалар образ жаратышкан. Кандай гана роль болбосун баары сестенесиң. Анан эң кызыгы биринчи ошондой болгондо өтүп кетсем экен деп Кудайдан күнү түнү тилейсиң да. Анан өттүң дегенден баштап алда Кудай эмне кылып ойнойм деп бизде экинчи бир корку пайда болот да. Анан колуңа сценарий тийгенден баштап ошол жөнүндө ойлонуп баштайсың, изденип баштайсың, аракет кылып баштайсың. Бирок фильм тартылып бүткөнгө чейин Кудай эмне болот дейсиң. Фильм бүтүп мына элге тартууланат деген алда Кудай кандай болду экен деп. Аталган фильмдин продюсери Данияр Өмүрбеков тасманы тартууга аз эмес каражат сарпталып, чыгымдар азырда болсо толук бүтө электигин айтат. Каражат азыр ошол азыр дагы эле сарпталып бүтө элек, дагы эле сарптап атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол $120 000 болду каражатыбыз. Анан калган эми реклама башкасы бүткөндөн кийин көрүнөт, билинет ошо. Мен негизи ошо тартылып аткан учурда барып калдым да. Барып калганда мен ошол учурга илгерки согуш учуруна түшүп калгандай эле өзүмдү мындай көрдүм да, башкача болуп эле анткени деген чоң эски зданиянын ичинде тартылды. Ошол моментте кар жаап, жаан жаап аткан учур болчу да. Чындап эле ошол учурга түшкөндөй эле башкача бир эйфория болду да мен үчүнчү. Кыргыз фильмдеринин катарын биринчи жолу жүрөктүн үшүн алган трейлер толуктады. Тасма 16 жаштан өйдө көрүүчүлөргө сунушталарын дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.